Азыркы учурда Кыргызстан коммерциялык банкынын М-банк дейт, мобилдик тиркемесинде акция болуп жатат. Ушул адалбы же арамбы? Ушуну бүгүн да телевидениедан суроо берди да 7 каналда. Мен билбейт экенмин муну. М-банк деген не деген акция жүрүп атат? Алардын эмне иш-чараларын кол алдыбызга келбесе, окубаса билбейбиз да. М-банкта катталып кирсеңиз 50 сом берет дейт. Так, жана ал тиркемеге башка адамдар менен бөлүшсөңүз, ал адамдар сиз аркылуу катталса, аларга да, сизге да 50 сомдон түшөт. Охо, кумар бул. Паспорт данныйлары кайталат. Так, сиз аркылуу катталган адам дагы башка досун чакырып каттаса, ошо катталган 3-чү адамга да 25. Бул сетевой маркетинг болуп калды го бул. Аны алып келип катталып эксүзгөн экен. Ошого жазым десең, ага 25 сом түшөт, атиге 50 сом ошентип көрөт. Өздөрүнөчү, өздөрүнө. Ошо акчалар менен өздөрүнө чөт да? Өздөрүнө Түшүндүм. Катталып жаткан учурда паспорт талап кылынат. Балким шайлоого паспорттун данныйларын чогултуп жатат деген элдердин арасында күмөн ойлор жаралууда. Банк кызматкерлери эч кандай шайлоого тиешеси жок. Жөн гана банк өз кардарларын көбөйтүү максатында болуп жатканын айтууда. Акция 8 ноябрдан 31 январга чейин уланат экен. Алдан ала жоңузга чоң рахмат. Башында койгон бул шектүү нерселерден баарын этиятташ керек. Макулбу? Ак болгондо ошо шектүү болуп атабы? Болду, кылбаңыз. Бул жерде не только шектүү меселе, анык эле азыр 50 банкка катталат экенсиз 50 сом менен. Так, ал тиркемеге башка адамдар менен бөлүшө турган болсоңуз, ал адам сиз аркылуу катталса, аларга да сизди 50 сомдон түшөт деп десем экен. Жок, болбойт. Эми түшүндүм мен муну. Банк мобилдик тиркемесинде акция болуп жатат, ушу адал барамбы дегенде мен билбейм деп койдум. Бул болбойт.